Koronavirus illeti 3 turgunga жукканы аныкталып, өзгөчө кырдаал киргизилген Сузак аймагында жергиликтүү тургундарга жардам көрсөтүлдү. Бүгүн Камчыбек Ташиев 20 000 дана беткап алып келип, алгач атайын өткөрмө пункттары коюлуп тосулган 3 айылдын элине акысыз нан азыктарын жана азык-түлүктөрдү эң эле зарыл, бирок жетишсиз болуп жаткан беткаптарды таратты. Sizlerge biz продуктtan nandарды силерге берейли, өзүңүз бере берди, тарката бересиз. Макулбу? Нандарды берки менен баягы не деп пакеттери менен берейли, өзүңүз тарката берип, алып кирип, үйгө бересиңер, кандай кыласың анан өзүңүз чече берип. 2ден бересиңер, 5ден бересиң, 10дон бересиң, алып бере берип. А мына эмелерди болсо, мына маскаларды болсо, ушул жерде өткөндөргө тарката берели. Биз себеби мунун элдин баардыгы бул эле жер эмес. Мына бул жак бүт Сузак район территориясында уже маска менен азыр бериш керек да, уже аны тартиптери. Керек болса аптекаларда hem yok idi şehirde. Bugün mana Xudoga şükür hammaga bitta bolsa ham 2tadan 3tadan beryapmiz. Бүгүнкү күндө Бостон айылында 505 кожолук, бул 2636 үй бүлө, андан сырткары Орто Азия айылында 6618 кожолук, андан Сузак айыл өкмөтү Благовещенка айылында 998 кожолук бар, ал жерде 5376 адам бар. Алардын бардыгы бүгүн кириш-чыгыш токтоду. Рахмат Ташиевке, қана башқа депутаттар жоқ бұл берді. Рахмат деп, жалпы елдің атынан рахмат айтамыз Ташиевке. Маскага жок. Жоқ та маска. Мына bir aydan beri tağınып жүрөт, bir маска жууп. Рахмат Ташиевке. Молодец. Дагы келип атат Ташиев. Аллага шүгүр рахмат. Ушинтип келдиңизге карап бекер маска таркатып атат. Элдин курчак алда келип элдин ынтымакчылыгын мынтикиле бар масаттарын айтып кетип атат. Рахмат, Алла разы болсун. Эч кандай жамандык көрбөсүн, жакшылыктар үстүндө келип жолугуп жүрөсүн. Бекер бардын таркатып жолду карап, эми кичине немеден продукт таркатам деп атат. Аңа ham Алла разы болсун. Маска 30 сомдон болуп аткан. Азыр негизи биздин аптекаларда калбады. Өз марлей кылып атканбыз. Şu hazırlıkça gelip kaldı, hem Taşiyev alıp geldi. Razıçılık. Ушунда элдер кыйналып отурганда карап отуруп атса жардам берүүнү чечтим. Жана бүгүн келип ошол түнү менен алып келип, азыр мына эртең менен жетип келдим да ушуну таркатып атабыз. Эми негизги бул жерде маселени өзүңүз көрүп атасыздар, мына мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз өзү элибизге кайрылып, айтып деп жеткизди. Мамлекеттик бийлик органдарына талаптарды койду. Ел журтубуздан суранып атат, тартипти сактап, ушул бүгүнкү элибизге келген апаатты баардыгыбыз ынтымакта, биргеликте, чогуу, эсен-аман ушуну өткүзүп алайлы деп мамлекет башчыбыз кайрылып атат. Ушу мамлекет башчыбыздын көрсөтмөлөрүн аткаруунун негизинде, эли журтубуздун ден соолугунун сактап калуунун негизинде бир аз ишти баштап атабыз. Экинчиден, мына ушул чектөө киргизилген жерлерге продукта менен азыр көп сандагы нан алып келдик. Bir 5-10 bin нан алып келебиз. Алып келип туруп ушу элдердин ар бир үйлөрүнө жеткизип берүү. Себеби адамдардын көпчүлүгү үйдөн чыга албай калып атат. Көпчүлүгү ушу бар продукт алып келгенге да мүмкүнчүлүгү жок. Ошолорго айыл өкмөткө өткүзүп бердик. Актив менен чогуу. Булар ошолорду өздөрү таркатып жеткизип беришет. Өзгөчө көзөмөлгө алынган 3 айылда болжолдуу түрдө 11 000ге жакын киши жашайт. Айылдыктарга мындан арыда жардам көрсөтүү улантылмакчы. Беткапка болгон муктаждык Жалал-Абад шаарында да жаралгандыктан Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев баш болгон жаш жигиттерден турган ыктыярчылар тобу беткаптарды шаар аймагында борбордук базар ичин аралап, банк, дүкөн сыяктуу мекемелерге да, унаа жолдорунда жана калаадагы үйлөргө чейин кирип беткап таратылды.
Aptekalardan har birini kıdıdım. 30 so'm 50 so'mdan satışıp atat. Manavi hozir o'zida tiyishib atat. 25 so'mdan satışıp atat. 30 so'mdan 40 so'mdan. Sizlarga rahmat shuncha bekat taratganlarga juda rahmat. Daima ушундай элдин башына бир көйгөйлүү иш түшө турган болсо, биринчи ташыйып чыгат. Разы болуп атабыз. Биз кече күнү спутник боюнча маска таппай коюп центрге барганбыз. Коллектив центрден да такыр таппай койдук. Бир гана аптекадан эртең келип калышы мүмкүн деген гана кабарды айткан. Рахмат балдар силерге. Bundan sırtkары шаар четиндеги айылдарга, райондун башка аймактарына да атайын түйүндөрдө бет каптар акысыз берилүүдө. Бүгүнкү күндө Барып айыл өкмөтүнө ушу Мээрим-ай магазинине, сауда дүкөнүнө бекер ушу барпылыктарга берилет деп ошол жерге таштайм деди. Кудай буйрса барпылыктар ошол жерге барса, маска издеп берсен ошол жерден бекер масканы алса болот. Эл үчүн кам көргөн эр жүрөк балдардын бири. Мындан ары да Кудайым ошого ден соолук берип, ушинтип эл үчүн кызмат кылып, элдин керегине жараган жигиттерден болуп жүрө берсин. Үй бүлөсүнө бакыт алай калайбыз, иштерине ийгилик каалайбыз. Бар болсун, аман болсун. Эскерте кетсек, Сузак районунун 3 тургунуна коронавирус илдети жукканы аныкталган. Аймакта өзгөчө кырдаал киргизилген. Адистердин көзөмөлүнө алынган бейтаптардын абалы орточо туруктуу. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.